Ошону менен көптөгөн кишилер менен сурап коюпсуздар, эмнеге аксап калгансың, эмнеге ат мине албадың деп. Анткени мен Кыргызстанга чыгатын бир күн мурун аттан учуп кеттим, катуу жыгылып, белден кетип, белим путума таасир этип, бир жак путу менен баса албай калдым. Катуу бассам аябай ооруйт. Ошондуктан атты мине албадым. Жана бир себептен болсо, кечээ аттым басып баратып чуңкурду кирип кетип, путун оорутуп алды. Артык пут аксап калып, бүгүн бир аз басып, такыр баса албай калгандан аттым калды, аттым дабаланып атууда. Ошондуктан мени мине албай, эжем минип атат. Өзүң да күндө эле дабаланып жүрөсүңбү? Мен да күндө дабаланып жүрөм. Доктурлар күндө келип, бутун текшерип, өкүл салып, ошондой кылып атат. Барыңыздарга рахмат. Ушундай сый урматка эме кылып атасыздар. Биздин ушундай Кыргызстандын сонун жерлерге кантип ат менен баспайлы. Биз деген машинанын ичинде туруп алып, ошол ат менелчи деп, тоолор деген жанагы тоолор менен булуттар деген тепе-тең экен да. Кооз болгондо ошол жерде чапкыбыз келди. Мен чыдай алган жокмун. Мен машинеге чыксам эле өзүм дымыгып, менем деп эле ошол чапкалап жыргап калдым да буяка келипчи. Ошо менен ушундай болуп калдык. Кечирип коюңуздар. Мен өзүм болсо баарын жолунча жакшы жолдор менен ат минип, ошо жай жолдор менен ат минип атабыз. Ушул биздин Кыргызстандагы байкелерибиз өкмөт жагынан да биздин аманчылыгыбызды коргоп, кээ бир жерлерге атка эме кылган жок, машина менен барып атабыз. Бирок кээ бир жерлерде барышынча жол тегиз, ушундай сонун жерлордо ат менен келип атабыз. Кээ бир кишилер ката түшүнүп калбаңыздар, эмне үчүн ат минбейсиңер депчи. Ушундай себептер болуп калып атат. Биринчиден биздин амандыгыбыз үчүн, ошондой эле экинчиден болсо сиңдимдин аты ошол жарым жолдо калып калды, өзү келди, бир аз туруп дагы текшерип, өкүл астырып коет. Өзүнүн аты тиякта өкүл асып калды. Ушундай жагдайлар болуп атат. Бирок биз ат мингенге тырышып күндө ушундай басып келе атабыз. Биздин ушундай Кыргызстандын сонун жерлерге ат минбей кантип тура алабыз? Мен го өзүмдү өзүм устай албай калат экен. Мен ат мингенде эле өзүмдү өзүм энергия болуп жыргап калам да. Ат минбей калсам, экөөбүз бүрүшүп эле телефондо ойнобой ушинтип эле калып атабыз да. Барыңыздар түшүнүп коюңуздар. Рахмат сиздерге. Эжем атты мингенде мен көзүмөн жашым чыккан келди. Эжеме карап кетем, ичине отуруп. Ошонсо да минип атам, ооруса дагы чыдапчы, бир аз минейинчи деп. Мен машинеге кирип калсам, ат минип машинеге кирип калсам, бултуй эле, шултуй эле калып калат экен. Эмне болду десем, эчтеке болгон жок деп коет. Эле чапкылаган келди да, түшүнүп атам. Мен аябай, маган 2-3 күн, 4-5 күн 100 километр жүр десе жүрө берет болчумчу. Барыңыздар түшүнүп коюңуздар. Рахмат сиздерге. Ат деген биздин жаныбыз. Қалайын ер сайыш баруым ал сайысқа шуып ере болсын көпке жетпечи қағал кешілін қану қоңырбай қабарды қамынып теңзе ташын тағынып үстін керде салынып кеуде түккен болго келбетті соның қоңырбай белегіндай бет айдай белде соның қоңырбай жаңғазандай башы бар өмірген қойды қашы бар жарқын көрікке тарылған башында солар қашы бар соңғы құмарындай қолыны көлдің шарындай көзі көлді бұлтындай көрінгенде жұлқындай мұрты чөлдің қамыштай жасы шыққан нұрту айбалтаның сауындай баттатарын бойындап қалғарасы мойындап соң кесесі шалпылдап қоңырбайшыға қалды деп қоңырбай çıktı деу айкын аңас тақырым тоқтың албай отырғып қайсы яқты меннен деп сұрап қалды қос шойтон арқасына бұрылып қалқыманның тораты тоқтыбай тура сұралып қалқаманның қараты қадырына жетпесе атаның көрі дүние айдарқанның доғында байланы тура жер татқа қалма мектін да тошот ке ошыңды байқанда қалбырөпке жезғанат. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Эгерде убактыңар болсо биздин айылга да келип кеткиле, кыргыздарды көрүп кеткиле, кечке чейин жай калаага, Хайнангандан кийин Шанхайга, Пекинге бара бербей. Мен сиздерге айтып кетем, кандай келесиздер. Биз болсок 3 жерде кыргыздар жашайт. Көп деген кыргыздар болсо, таркалып кетпеген кыргыздар 3 жерде жашайт. Бирөө болсо Көктерек айылы, экинчиси болсо Кызыл Суу Кыргыз Автономдун облусу. Кызыл Суу Кыргыз Автономдун облусу аябай көп кыргыздар бар. Үчүнчүсү болсо Хыйлуңжан деген жер, ал Кытайдын жери. Мурунку ата-бабалары кыргыздар экен. Мурунку ата-бабалары быйыл кайтыш болуп кеткен да. Мурунку ата-бабалары мурун кайтыш болуп кеткен. Бирасында анын балдары азыр эне ата болуп кеткен. Алар өңкөй кытайча сүйлөйт. Өзүнүн кыргыз экенин билет, бирасында кытайча сүйлөйт. Туркуда бирок кытай болуп кеткен. Салт жоролду билбейт. Буну эми жана билип атам. Ал жерде
неме кыргыздар айылы бар экен. Хилиңжан деген жерде кыргыздар айылы бар экен, бирок мен ал жерге барып көргөн жокмун. Анан кийин биз болсок, мен Көктөрөк айылы болсо, Коргозго жакын, силер билесиздер, Коргоздон көп казактар өтө турган. Коргоз Казакстанга жакын. Эгерде мен айылыма келем десеңиздер, алды менен Казакстанга барасыздар. Казакстандын Коргоздон өтүп 2 сааттан кийин менин айылыма машина менен келип коесуздар. Эгерде Кызыл Суу кыргыз автономиусунда кыргыздар көрөм десеңиздер, сиздер Ысык көлгө жакын, Ысык көлдөн Кашкарга өтөсүздөр. Машиналар бар, ошо Кашкардан өтөт го. Кашкардан өтүп 2 саатта Кызыл Суу кыргыз автономия областына келип коесуздар. Ал жерде кыргыздар көп жашайт. Эгерде мен айылыма да келип кетем десеңиздер, машинаны майга алып 12 саатта биздин айылга да келип кетесиздер. Ошого кечке чейин эле Бекин Шанкай деби биздин айылга да көрүп, биздин айылдарды көрүп кетиңиздер. Биздин айылдарды сиздерди аябай жакшы каршы алып алат. Эгерде келиңиздер келсе, аста жазып коюңуздар.